Мен болсо биздин мугалимдердин окуучулардын микрофондоруну ачып коем. Силер ачсаңар болот. Колдоруңарды көтөрүп койсоңор, пожалуйста. Мына Бакыт байкени көрдүм. Ана биз так, дагы ким окуучу бизде? Samsung. Samsung ким бул? Атыңызды атыңызды коюп койсоңуз, Samsung. Так, так. Дастан бияктасыңбы? Так, дастан кире элек азырынча. Азыр чакырам. Так. Так, бирөөлөр колуңарды көтөрүпсүңөр. Эмне үчүн колуңарды көтөрдүңөр? Же эле салымдашканыбы? Же сиз биздердин окуучусуңарбы? Презентацияга катышып. Так. Так, азыр уже 12:01 болду. Вашингтондо. Презентацияны баштайын. Убактына башташ керекпиз дайыма. Биз сабакты дайыма убактына баштайбыз. Так, саламатсыздарбы баарыңыздарды? Аябай кубанычтамын баарыңарды көргөнү. Менин бүгүнкү консультацияда максатым ар бирөөңөрдүн сурооңорго жооп бергени, AI жөнүндө, vibe coding жөнүндө, жана любой башка тиешелүү суроого. Да. Так, бүгүнкү жолугушуубуз 1 саат болот. Мен өзүм жөнүндө кыскача тааныштырып кетейин. Бул маалымат мен мурун вебинарларда бөлүшкөм, бирок балким бизде көп жаңы маалымат, жаңы адамдар бар, презентацияда. Ошол үчүн так, биринчиси, мен ошо көп жыл Чехияда жашагам. 9 жашынан баштап Чехияда окугам. Ошо англис тилде окугам Чехияда. Ошол үчүн англис тилди аябай жакшы билем. Эң жакшы англис тилди билем. Азыр адамдар чейип баштады, азыр өчүрөйүнчү чийгендерди. Болду. Да, анан чехче да билем, немисче билем, испанча да билем. Ошентип Чехияда, чет мамлекетте жашап, көп тилдерди үйрөнүп алдым. Мына ошо Чехияда барган, кимиңер Чехияда болсоңор, ушул замокко барган болушуңар керек. Карлштейн деген замок. Анан Чехияда дагы мен көп спорт кылчумун. Ошо мектеп үчүн чуркачумун, футбол ойночумун, теннис ойногом. Андан кийин мен университетке болсо Канадага бардым, Торонто университетинде. Канадагы эң жакшы университет деп эсептелет. Ошол жакта финансы жана бухгалтерия окудум. 2008 жылы аяктадым. И, наверное, биринчи кыргыз болдум ошо бакалавр деңгээлде окуу жайды бүткөн. Анан мен болсо магистратурага University of Virginia'да окудум, Америкада. Кыргызстандагылар көп тааныбашы мүмкүн, бирок University of Virginia Америкада жакшы бизнес школалардын бири деп эсептелет. Так, Гарвард, University of Chicago деңгээлде эмес, бирок топ 10 да. Эң жакшы 10 мектеп. Мисалы, мына Economist журнал боюнча номер 9, Bloomberg Business Week журнал боюнча номер 5. Бул менин классташтарым. Мага аябай жакты MBA окуганы. Көп деле эч нерсе үйрөнгөн жокмун, бирок мага аябай жакты. Себеби классташтарым өтө акылдуу, профессорлор өтө акылдуу. И мен ошол жакта көрдүм окуу кандай болуш керек экенчи. Мисалы, мен бакалавр окуп атканда рахат алган эмесмин окууданчы. Магистратурада аябай көп рахат алдым. Да, мага аябай жакты. Билим берүү кандай болуш керек экенин ошондо түшүндүм. Э, Так. И бул ушу менмин, биякта турам. Бул болсо биздин университеттин деканы Роберт Дин. Классташтарым. Так. И окууну бүтөөрү менен мен IT консультант, Salesforce консультант болдум, программист болдум. Ошо мен программирование үйрөнүп аткан кезде аябай тез үйрөндүм да, аябай тез. Мага IT аябай жакты. Мен ошондо ойлодум, эмнеге мага IT, эч ким IT айткан эмес. Мен вообще анда 2008-2005 жылы үйрөнүп баштамакмын депчи. Анан ошол тез үйрөнгөнүм үчүн мага Salesforce компаниясы даже медаль жөнөттү. Ошо медаль аябай сүйүнгөм, ошо медальды алганымда. Аябай сапаттуу, аябай бышык, оор медаль болгон. Вот. Анан бул болсо мен биринчи Salesforce конференция Вашингтон шаарда. Мага баардыгы аябай кызыктуу көрүнгөн. Ошо 2015 жылы баштагам IT жолумду. Анан
уже 11 жыл болуптур. И карап көрсөм, Америкадагы көп чоң компанияларда уже иштепмин. На Deloitte, биякта менеджер болуп иштегем, IT боюнча. Accenture, биякта аналитик болуп, программист болуп. General Dynamics'те биякта старший программист болуп, и биякта да старший программист болуп. Чоң компаниялар, анан карап көрсөм да Америкада көп министрликтин проекттерине катышыпмын. Да. Мына мисалы Айыл чарба министрлиги, бул болсо финансовый защита боюнча адамдарды коргойт. Анан бул болсо как Министерство здравоохранения, анан бул болсо Индиана штатынын балдарга кызмат көрсөтүү боюнча проекти. Ушул проекттерде менин ишим ошо 100 миңдеген адамдарга пайдасы тийип атат. Анан мен дагы айтини үйрөнүп баштагандан кийин түшүндүм бул канчалык сонун нерсе экен айтичи. Ошо көп ойлонуп жүрдүм да, эмне үчүн мага эч ким мурун айткан эмес, мага айтса болмок экен, айти аябай сонун нерсе экен депчи. И башкаларда деле ушундай мүмкүнчүлүк болсун деп мен YouTube канал баштагам. Мени тапсаңар болот, Сейитбек Усманов деп эле жазсаңар чыгат. Менде азыр 8,5 миңге жакын подписчиги бар. Баардык видеолор англисче. И э, вот бир кезде мен Salesforce боюнча алдыңкы ютуберлердин бири болгом Америкадачы. И көп адамдарга да жардам бердим ушул YouTube видеолорум аркылуучу жумушка орношкону. Кантип интервью өтүш керек, бир темаларды түшүндүрүп бердим. Э, Технический интервьюну кантип өтүш керек. Ошо. Андан дагы мен көп сабактарды окуттум. Эм, тияка барыпчы. Бул болсо индейцтерге сабак берип аттым. Орегон штатта индейцтердин резервациясы бар. Резервация деген алардын территориясы да, аларга бөлүп берген. Ошол жакта жашайсыңар депчи. И алардын территориясында мыйзамдар башкача да, салык аз. Казино ачса болот. Мисалы Америка американецтер үчүн казино ачкан өтө кыйын да. А индейцтерге атайын оңой кылып койушкан. И көп индейцтер ошондон жашайт да, казинодончу. И бирок ошо индейцтер каалаган, чтобы алар акылдуу ишке өтсүн депчи, жөн эле казино кыла беречи. Казинодо иштегендер аябай аз табышат. И анан ошо алар айтиге өтсүн деп мени чакырган да, айти окут деп. Мен ошо индейцтерге окуткам. Өтө кызыктуу болду. Биринчи жолу жашоомдо ушу индейцтер менен жашадым. Алардын казиносунда жашадым 2 жума. Жашоосун көрдүм. Аябай кыргыздарга окшош экен. Аябай жөнөкөй, даже аябай жалкоо биздей. Сабак менин биякта группамдачы индейцтер да болду, индейец эместер да болду да, жанагы кошуна шаарлардан адамдар келди да. И көбүнчөлөрү болсо актар болгон да. И бир 3-4 индейец болгон. Бул индейец, анан бул киши индейец, сабакка кечигип келген, аткарбай келген ошо индейцтер болчу да. Ошо кызыктуу болду аябай. Мага жакты. Өтө кызыктуу. Бул анан дагы колледждерде сабак бергем, Монтгомери колледж. Бул Мэриленд штатындагы эң чоң колледж. Колледж деген как ПТУ. Ошо биринчи жолу Salesforce боюнча курс өткөн Монтгомери колледжде ошо мен мугалим болгом. Анан ошо бул менин студенческий карточкам. Дагы деле студенческий эмес, мугалимдин карточкасы, мына инструктор деп турат, part time инструктор. Дагы эле ошону колдоном, себеби кээ бир жерлерге барганда мага скидка беришет. Мугалимсиң депчи. Как мисалы Apple продукция алсамчы, лэптоп ошо скидка берет экен. Так, анан ошо 2019 жылдан бери мен ошо толук программа даярдадым, чтобы адамдар мындай кыска курстарды эмес, а вот толугу менен 5 айлык курс даярдадым, 4 айлык курс. Адамдар ошону башынан аягына чейин өтүп, андан кийин жумушка орношкондой болсун депчи. Себеби мен көрдүм то, что Salesforce өтө жакшы кесип, аябай талап ушундай специалисттерге. И мен окуучулар даярдап баштадым 2019 жылы. Бул ошо менин эң биринчи группамдан сүрөт. Да, негизинен кыргыздар болгон, бирок башка улуттун эле мүчөлөрү болгон. Себеби сабактар англисче болгон. Мисалы бул кыз түркмөн, бул американец, анан казактар да болгон. Анан бирде башкача көрдүм, 7 жыл мурдагы сүрөт.
ошо окуучулардын баары тең жумушка орношкон. Эң биринчиси кызыктуусу ушул Роберт деген жигит жумушка орношкон да биринчи 50 жашта болгон. Анан бул Роберт орношкондон кийин баары тең мотивация алып орношуп кетти. Анан мен ошо конференцияларда деле презентация кылам. IT боюнча, Salesforce боюнча. Бул болсо Salesforce конференцияда 2022 жылы апрелде презентация кылам. Мен силерге башынан сүрөт көрсөттүм го өзүм конференцияга катышып атам депчи. 2015 жылычы. Мен уже ошондой конференцияда уже презентация кылып баштадым. Аябай кызыктуу болду уже. Ушундай өскөнүмчү. Анан болсо мына бул болсо Флорида штатында конференцияга презентация өткөзгөм. Кишилер аз маз азыраак, себеби меники эң биринчи презентация болгон да саат 8-де. Саат 8 үчүн жакшы эле группа топтолду. Анан ошо мен болсо дагы дүйнөдө кыдырганда биздин жердештер менен жолугуп презентация кылган жаш көрөм. Бул жакында эле майда эле Кореядан Инчон шаарынан кылган презентациям. Балким биякта презентацияга катышкандар барбы? Ошол аябай жакты ошо презентация өткөзгөн Кореяда. Себеби бул жерде болсо Барчынай менен биргеликте болду. Барчынай ошо психология боюнча өтө кыйын специалист. Анан ошол мен да психология жөнүндө көп үйрөнүп алдым. И вот так что ошо AI боюнча мен көп айтып бердим. Аябай 3 сааттык презентация болду, жолугушуу болду. И менде Udemy'de курстар бар. Udemy'de 6 курс бар. Мен соавтормун. Төртөөнө, бешөөнө соавтормун, а бирөө өзүмдүкүм. Так что мына жалпысынан 4000 окуучу биздин групп эмебизде өтүптүр Udemy'дечи. Udemy'ди билесиңерби? Udemy аябай жакшы вебсайт. Любой технический тема боюнча бир нерсе үйрөнсөңөр болот да. Мен ошо көп нерсени Udemy'ден үйрөнөм. Курстар жакшы жери аябай арзан да. 10, 15, 20 доллар. Биздин курстар 10 доллардан. Пока что AI боюнча бизде Udemy'de курстар жок. Биз көп Salesforce жөнүндө окуткан үчүн 2019 жылдан бери ошол үчүн көп темалары Salesforce, да. Бирок келечекте дагы AI боюнча даярдайбыз. Так что мен ойлойм кыргыздардын ичинде эң көп менде Udemy курс. Так. Так, эми vibe coding боюнча айтып берейин, да. Vibe coding бул теманы мен аябай жакшы көрөм. Мен ойлогон эмесмин. Мен ойлогом дайыма эле Salesforce жакшы көрөмчү, бирок AI-ды андан да көбүрөөк жакшы көрүп келип атам да. Себеби AI андан да күчтүүрөөк технология экен. Да, Salesforce'тон көп күчтүүрөөк технология. И мен билим менен бөлүшкөнү аябай жагат. Себеби мен көрүп атам кандай результаттарды тез жетсек болот. Мисалы Salesforce окутканда дайыма керек болчу окуучулар англис тил билиш керек болчу. Андан кийин компьютердин грамотность керек болчу. И талаптар көп да. И вот 4 ай окуучубуз мурунчу. Андан кийин уже программа чоңойгон сайын, рынокто конкуренция көбөйгөн сайын биз аны 5 ай, 6 ай кылдык да программанычы. И андай программага чыдаганы кыйын. Мен жума сайын 7-8 саат окутчумун, да. Аябай көп программа, аябай узун программа, талаптар көп, татаал болчу да, аябайчы. А вот vibe coding көп жөнөкөйрөөк. Мен көрүп атам бул кандай адам чоңураак экенчи мүмкүнчүлүк. И бул жаңы технология. И ошол үчүн vibe codingди окутканды аябай жакшы көрөм, да. И англис тил билиш кереги жок. Компьютердин грамотность кереги жок. Бир гана каалоо керек да, үйрөнөм дегенчи. И бир гана жакшы мугалимдер керек. И бизде эң жакшы мугалимдер. Вот мен, анан Бермет, анан Илгиз. Биз үчөөбүз мугалимбиз. Үчөөбүз ошо сабак беребиз. Үчөөбүз бирге силердин сурооңорго жооп беребиз. И бизде жөн эле курс эмес, бизде сообщество. Силер биздин курска кошулганда биздин сообществосунун мүчөсү болосуңар түбөлүккө. Да, бул курс малга эле эмес 2 жумага. Силер бизде вот AI Web App деген группага кошуласыңар. И бул жерде дискуссияларды көрөсүңөр. Адамдар суроолорун берет, Илгиз жооп берет. Мына биякта Канбек байке суроо берди, Илгиз жооп берди. Анан экөө чалышабыз деди. Анан ошентип биз окуучуларга дайыма жооп беребиз. Да.
И биздин максатыбыз 12 сааттын ичинде жооп бергени ар бир окуучуга. И вот ким кандай ийгиликке жетти, ким кандай кыйынчылык көрүп баарын биякта жазышабыз, да. Так что силер сообществого киргенде эки жуманын ичинде эле токтоп калбайсыңар мүчөлүгүңөрчү, мүчөлүгүңөр уланып кете берет, силер үйрөнүп кете бересиңер, биз силерге жардам берип кете беребиз. Ушундай Кыргызстандагы эң күчтүү, эң кызыктуу AI сообщество куруп атабыз. Так что силер 2 жума эле катышып, анан силерди унутуп калбайбыз, биз силер менен силерди колдогубуз келет. Силердин AI путешествияда. И, и бизде сообществонун тышкары биз ошо сообщество түзүп атабыз, AI предпринимательдердинчи. Ошону биз бул сообществону постоянно күчөтөбүз кызыктуу иш-чаралар менен. Биз каалайбыз биздин окуучулардын кесиптери постоянно жакшырсын, жакшырсын. Себеби постоянно жаңы технология чыгып атат. Биз ошолорду бөлүшөбүз. Да, мисалы биз AI мастер класс өткөзөбүз. Өткөндө Gemini кантип иштейт экенин көрсөттүк, Manus эмне экен. Постоянно ушундай вебинар, семинарлар уюштурабыз. Окуучуларыбыз прокачивать эткенчи, прокачанный болсун. Анан өткөндө дагы AI хакатон уюштурдук. Окуучуларыбыз проекттерин көрсөттү. Мына биякта мына Гулиза проектин көрсөттү. Жаңыл мырза, анан биякта дагы бирөө атын унутуп калдым. Анан Мухтар байке. Анан мен баары тең проектин көрсөтүп, эмне жаратты экенчи. Анан биз болсо эң кыйын проектин тандап, ошону реклама кылдык. Эң үч кыйын реклама кылдык. И алардын проектине көбүрөөк адамдар билсин деп каалайбыз. Мына мен группасын YouTube'да бар ушул мына ушул жолугушуу 1,5 саат, 2 саат отуруппуз, презентацияларды көрүпчү, бири-бирибиздикин. Так что силер да көрсөңөр болот. Ошо AI конкурс, AI хакатон аябай кызыктуу болду. И муну биз регулярно өткөзөбүз. Окуучуларыбызга колдоо болсун деп, и башкаларга мотивация болсун деп. Мына Мухтар байке болсо электрик сонун вебсайт курду. Электриктерди даярдоо боюнча вебсайт. Бул окуучубуз эмне кылат экенин унутуп калдым. Жаңы мырза, кажется, мугалим беле, Гулиза эже деле мугалим. Анан биз окуучулар үчүн атайын да курс түздүк, как Udemy сыяктуу. И баарыбыз кирген окуучу ушул курска доступ алат. И биз ушул программаны өтөбүз. Ошол үчүн силер болсо ушул программаны өзүңөрчө өтсөңөр болот. Алдың өтсөңөр болот же кайталаш үчүн өтсөңөр болот. Кандай кааласаңар. Бирок биз өтө турган программа баардыгы ушул жерде жазылып чыккан да. Биз ошол программаны окуйбуз. Ошол үчүн укутабыз. Ошол үчүн силер деле өзүңөрчө отуруп кайталаш үчүн көрсөңөр болот да. Аябай уникалдуу деп ойлойм муну. И бул программаны биз постоянно жаңылатып турабыз. Поэтому силер мисалы программа бүткөндөн кийин кааласаңар записьти көрсөңөр болот. Кааласаңар ошол программага кирип деле өзүңөр кайталап чыксаңар болот. Так, эми бүгүн болсо силер үчүн биздин сонун окуучуларыбызды чакырдым. Биринчиси болсо Канбек байке. Канбек байке судья. Канбек байке жок, Талас облустунун сотунун жетекчиси болгон. Да. Бул Бакыт байке. Бакыт болсо предприниматель. Бакыт байке предприниматель эмеспи? Туура айттымбы? Так, микрофонуңузду ачып коюн. Саламатсызбы? Мен предприниматель эмесмин, Сейтбек мырза. Сиз эмнесиз? Кечирип коюңуз, мен жетишпей калдым сурагана. Менин кесибим өзү негизи мен дин тармактагы кызматкер болом өзүм. Да? Молдоспу, Мен мечиттин Жалал Абад шаарындагы мечиттин имамы болом. Ошол жерде 15 жылдан бери кызмат кылам. Өзүм медреседе окугам. Менде дин немем бар, илимим бар. Бирок мына бир акыркы бир 5 жылдан бери өзүмдү мындай эки жолду тең алып барайын деп азыр ушу IT тармакты өтө катуу мындай киришип кеттим да.
сонун аябай кубанычтамын. Бизде ушундай дин тармактуу адамдар ушундай практичный, билимдүү экенчи. Аябай кубанычтамын. Так, мына карагыла кандай кызыктуу адамдар экен бизде анда. Имам, дин адам. Так, анан кийин Дастан бер. Дастан бияктасыңбы? Үчүнчү. Так, кире элек окшойт анда. Кирет. Кандыбек байке бияктасызбы? Кандыбек байке. Так. Дастан байкеде бул жерде Ленара Дастан колун көтөрүп турат. Азыр микрофонун күйгүзүп коеюн. Анда күйгүзүп койчу. Бакыт байке, сиздин микрофонуңузду ачып коеюн, сиз анда өчүрбөй эле туруңуз, макулбу? Ассаламу алейкум. Угуп атамбы? Ооба Дастан. Кандайсыз Айтбек байке, кандайсыздар? Так, сени көрбөй атам. Мен чока камерам күйүп эле турат, көрүнүп чыкпай атат окшойт. Камерамды жаап салгансыңарбы? Жок. Камера күйүп жатат, бирок жакшы иштей жатат да. Өчүп турат окшойт камераң. Тери болуп турат. Балким чыгып туруп кайра кирип көрөсүз. Да. Ошентейин, а? Бермет Кандыбек байке кирдиби? Кандыбек байке жана чаттан жазып аткан болчу, Мына юзер деп. пользователь Zoom деген, ошо сиз окшойт, Кандыбек байке, сизди көрдүм. Мына Кандыбек байке, микрофонуңузду ачтым. Рахмат, микрофонум ачылды. Мен бул жердемин. Да, супер. Так что карагыла достор, биз ушу мен жана биздин 3 сонун окуучубуз силердин суроолорго жооп беребиз. Да. Мен буга чейин суроолорду топтоп алдым. Топтогону боюнча 5 категорияга суроолорду бөлсө болот. Биринчиси болсо финансы боюнча. Вот мисалы кымбат экен, 30 000 сомду кайдан табам курска? Кийин кирешке чыга аламбы? Балдар үчүн арзандатуулар барбы? Там эмелер. Айлыктар үчүн арзандатуулар барбы? Жана башка арзандатуулар барбы депчи. Так что ошо кымбат экен боюнча суроого жооп берели. Да, мисалы ар бир окуучубуз кыскача айтып берсеңиз ушул боюнчачы, кымбат экенби депчи. Вот Бакыт байке, сиз биринчи, Дастан, анан Кандыбек байке. Макул. Биринчи мындай саламатсыздарбы? Финанс жана баасы жактан финансы кымбат экен десе, $300 азыркы мындай заманда $300 бул кымбат деле акча эмес, көп деле акча эмес. Себеби биз мындай жөн эле төлөп койбой атабыз $300-дучу. Бул өзүбүз үчүн инвестиция болуп атат да. Өзүбүздүн илимибиз үчүн инвестиция болуп атат. Өзүбүздүн даражабыздын мындай көтөрүш үчүн чоң инвестиция да булчу. Менимче бул 30 000 сом өзүбүздүн кийинки келечегибиз үчүн мындай көп деле чоң акча эмес. Мындай өтө эле чоң роль ойнобойт. Бирок ушул курсту алгандан кийин мен мисалы хакатонду катышкам да. Билесиз да ушуну. Анан ошо хакатонду катышкандан кийин эртеси эле сразу чечим өзүм үчүн чыгардым. Канча акча болсо дагы ошону төлөйм. Себеби бизге мындай дин тармактагы имамдарга акча төлөп берип атат бизге. Ошо акчадан эле алып эле төлөп койдум менчи. Себеби кийинки дагы өзүмдүн илим үчүн, өзүмдүн дагы мындай илимди жогорулатыш үчүн менимче бул мындай өтө жакшы азыркы заманда 30 000 сом. Эгерде мисалы башка курстарды ала турган болсоңор, мисалы Geek Brain дегендер бар көп да, эми курстар алардыкы кымбат. Алар $1000 мындай таппайсың да. Ошону Сейитбек байке бизге азыр өтө мындай жакшы шарттар түзүп берип атат, өтө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Себеби азыркы мындай жөнөкөй эле бир кодирование эмес, баягы HTML, CSS, как всегда бар. Жок. Азыркы мындай эң акыркы заманбап мындай технологияларды колдонуш үчүн, анан тез мындай результатка жетиш үчүн ушундай курстарды сатып алыш үчүн менимче 30 000 сом мындай өтө эле жакшы акча. Рахмат, Бакыт байке.
Анан Дастан, О, угуп атамбы? ооба көрүнүп атасың. Так, Дастан кең ошо айтып көңүл. берсең, өз көз карашыңды ушул суроого кымбатпы? Э, Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу так. Кымбат экен дейт. 30 000 сомду кайдан табам? Курстан кийин киреше чыга аламбы? Балдарга арзандатсаңар болобу? Балдарга тоже кайталанып кетиптир Айгам э. кетти. Эми курс, мындай курс жеке мен үчүн кымбат деп да айта албайм. Бирок да азыр бизди көрүп аткан баарыңыздарга айткым келет. Жеке мен өзүм бул курсту окуп бүтүп уже 4-5 сабагымдан кийин аябай чоң мүмкүнчүлүк көрдүм. Анан курсту бүткөндөн кийин эле мен жанагы сайтты жасап саткан кезде практика кылдым да кайра окуганын баарын кайталап. Ошондон кийин уже мен чоң дүйнө ачылып кетти да менин алдымдачы. Сейитбек байке билем бир 3-сабакта же 4-сабакта катышканда эле айткам Сейитбек байкебизге чоң рахмат. Ушу мен бала кезден бери айтчитник болоюн деп бирок боло албай жүргөн кыялымды сиз орундаттыңыз депчи. Бул баа деген аябай арзан баа. Азыр 30 000 сом бул даже $1000 болсо деле жакшылап аракет кылсак бул өзүн актайт да, жеңил эле актайт. Анан кирешеге чыгыш ар бир адамдын өзүнүн да өзү изденгенине жараша. Клиенттер боюнча мындай. Так, жумуш же клиент таап бересиңерби? Инстаграмдан чыгып клиент таба албайм. Тааныш Жок, кой тур азыр эме Дастан эме финансы билбейм. боюнча суроого жооп берели, Ооба, финанс боюнча. Да, сен айттың, вот анан сен э, да, сен үчүн бул да жакшы жооп бердиң деп ойлойм, Дастан, сен канча клиент таптың? Ушу качан окууну бүттүң эле? Эсетип койсоң. Мен 10 апрелде потокту окуганбыз. Пока 2 проект жасап саттым. Үчүнчүсүн, төртүнчүсүн жасап атам. Супер. Эң чоң Ал- проекттин канча доллар болду? Эң чоңунду азыр жазып атам. Это бир баасын сүйлөшө элекпиз, бирок болжоп атам бир 10 000 тегерегине, $10 000. Шын элеби? Ал деген уже акча түшкөн сайт болуп атат да. Вау. Коммерцкийчи. Вау. Мен ойлогом башка проектиңди айтасың депчи. Жок, акыркы эми баягы эки саткан экөөнүн азыркы учурда $2000 саткан ошол жанагы балык чарбасынын сайты. Ага. Ошо андан кийин стоматологиякын жасадым. Азыр ошо бир экөөнү жасап атам. Кичине убакыт керек. Ага. Жакшы. Буюрса ошол. Да, так Ошо что акча түшүп турган акча да. Сайт. жакшы. Так что ушу 1 ай өттү, 1,5 ай өттү, уже инвестицияны канча эсе актап койдуң, Бир 10 эсе. Инвестицияны актадык. Инвестицияны бир сайттан эле, белки чакан кичирээк сайттан эле актадык, анан бер жагын уже. Супер. Только вложение кылып атабыз азыр. Үйрөнүп дагы. Жакшы. Так, Каныбек байке, пожалуйста. Сизде микрофон. Так, Каныбек байке. Бермет, Каныбек байкени көрүп атасыңбы? Ачып койчу микрофонун. Так, пользователь Zoom деген ошол Каныбек бекке болчу азыр? Карачы. Каныбек байке, атыңызды Каныбек деп жазып койсоңуз болобу? Зумгачы. Биз сизди оңойраак таап. Анан биз сиздердин микрофон ачкандан кийин жаппай тургула, себеби кайра өчүрө албай каласыңар да. Мына Каныбек байке, сизди көрдүм. Каныбек байке, көрдүм сизди. Все. Каныбек байке, сүйлөсөңүз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, Сейитбек мырза. Мен угуп жатам да. Ооба. Мен бул курска ошол интернет аркылуу сизди көрүп эле анан катыштым. Мен өзү айта кетейин, 10 жылдан ашык судья болуп иштегем. Талас областык сотунда төраганын орун басары, Жалал Абад областык сотунда төрага болуп иштегем.
адвокаттык, анан кийин эл аралык уюмдарда дагы эмгектенгем. Ошол себептен азыркы мезгилде менин адвокаттык лицензиям бар. Анан мен ошол өзүм юрист болгондуктан техниканы таптакыр түшүнбөйм да. Анан азыркы мезгилде мен жөн кызыгып эметкеним жөнөкөй мугалимдер, катардагы окуучулар деле ушул нерседен ийгилик жаратып атканы мен үчүн аябай кызыктуу болду. Анан окуп көрөйүн деп чечтим. Анан жыйынтыктары аябай сонун. Финансы боюнча мен үчүн деле бул чоң сумма экен деп ойлогом алгаччы. Бирок буну окуп көргөндөн кийин мен түшүндүм бул сумма ошол окутуу процессинин бир 10%-ин эле камтыйт. Себеби дегенде бул окуу баасы өтө жогору болуш керек бунун. Себеби дегенде баа жеткис билимдерди алдык да, аз убакыттын ичинде. Мисалы, ошол эле мен сайт жасап атканда кичинекей 12 жашар кызым көрүп, анан сабак даярдап атып, өзүнүн темасында электрондук китеп жасап коюптур да. Ошону мен окуп аткан сабакты көрүп элечи. Анан мен үчүн бул аябай кубанычтуу болду да. Себеби дегенде менин аркам менен менин балдарым дагы өнүгүп атат да. Ошол себептен бул $300 аз деп айтсам да болот. Бул $3000 көтөрүлүп кетилик да. Азыр окуп алса, биздин кыргыз тилинде болуп аткан сабакта Кыргыз Республикасынын жарандарына өтө сиздин кошуп атканыңыз, Кыргызстанга кошуп аткан салымыңыз деп эсептейм. Анан проекттин жөнүндө анан айтып берем. Рахмат Канек байке. Биздин аябай сүйүндүргөнү программада дагы өтө кызыктуу адамдар чогулат да. Мен мисалы жеке жашоодо эч качан кыйын ба ушундай кызыктуу адамдар менен, мисалы имам менен, Жалал Абадтын имамы менен, Таластын судьясы менен өтө кызыктуу адамдар чогулат. И силер да кошулсаңар, кызыктуу адамдар менен таанышасыңар, кызыктуу адамдар менен дос болосуңар. Яй досторуңар болот. Так, биринчи финансы боюнча суроого жооп бердик бизчи. И мен да өз жагымдан айтып коеюн. Мындай курста баа, Америкада, башка мамлекеттерде карасаңар, только записьтерди эле аласыңар. Только записьтер. Биякта болсо бизде записьтер бар, живой сабактар бар, 3 мугалимдин поддержкасы бар, жандай курс бар, даярдап койдук да. И максималдуу түрдө биз силерге пайда көрсөтүп атабыз. И постоянно биз жаңы нерсени көргөн сайын да ошону киргизип атабыз программагачы. Ошол. Так, эмки категорияга баралы. Бул болсо техникалык жана билим дегенчи. AI деген эмне, веб-сайт деген эмне экенин билбейм. Компьютер менен иштешкени билбейм, ноутбугум жок. Ушул техника боюнча жооп берип кетели. Бакыт байке, сиз биринчи болуп. Макул, жооп берейин анда. Техникалык жана билим боюнча AI деген эмне? AI деген бул компьютердин технологиясынын адамдын кандай ой жүгүртүүсү болсо, ошого жакындатуу эмеси менен форматында компьютер аркылуу адамдын ой жүгүртүүсүнө жакындатуу боюнча мен кандай десем, бир натыйжага келишти. Бул мындай робот болобу же компьютер болобу, адамдын эгерде мисалы компьютер башка системаларды алсак, искусственный интеллект эмес. Ал жерде мындай протокол болот да, биринчи А мындай кылыш керек, экинчи Б мындай кылыш керек деген. Искусственный интеллект андай эмес. Искусственный интеллект шунчалык азыркы заманда, азыркы моментте шунчалык чоң даражага жетти. Уже адамдын кандай ой жүгүртүүсү болсо, ошого жакындатып, ошого почти ошого окшоп эле сүйлөп берип атат да. Мисалы мурдагы жылы деле мен мисалы уже бир жылдан бери мындай өтө жакын, мындай өтө тыгыз байланышта жүрөм. Мисалы эгерде бир жыл мурункуну алсак, ошол эле чат GPT-ни алсак деле мындай суроо берип атканда, жооп берип атканда башкача. Азыр уже мисалы мындай
любой каалагандай сүйлөсөң деле ошондой эле жооп берет, даже мындай тамашалашып берет. Адам тирүү адамга окшоштуруп эле ушундай кетип атышат да, буларчы өтө жакшы нерсе да. Компьютерни Веб-сайт программист деген болуш. эмне экенин билбейм. Веб-сайт Веб-сайт экен. бул эми сиз Айтырыңыз, Бакытбек аке. веб-сайт деген эмнени дагы анын компьютердин иштегенин билбейм деген, ошону ноутбугум жок дегенди дагы ошо экөөнү үчөөнү сразу бир кошуп эле бир жооп берсем, веб-сайт деген эгерде компьютериңиз бар болсо, компьютерде өзүңүздүн кандай бир ишканаңыз болсо, кандай бир бизнесиңиз болсо же кандай бир көйгөйлүү маселе болсо, ошо веб-сайт аркылуу жасаса болот. Веб-сайт жасап туруп, ошол жерде баардык, мисалы бизнес болсо, маркетплейс болобу, бизнестин кандай тармагы болсо, ошол веб-сайт өзүңүздү реклама кылып, өзүңүздүн бизнесиңизди мындай реклама кылып жогорулатуу үчүн веб-сайт жасалат да өзү. Веб-сайт, приложениялар бар, азыр өзүңүздөр билесиңер. Компьютердин иштегенди билбейм деген азыркы, менимче азыркы заманда бул мындай актуалдуу сөз эмес. Мен компьютерде иштегенди билбейм деген, бул азыр компьютер иштегенге баардык жерде азыр талап коюлуп атат. Мектепте деле, любой башка баардык тармактарда деле компьютерди грамотно, эч болбосо компьютер грамотно болуш керек, грамотность болуш керек да. Сүрөт видео жасаган курс деп сүрөт видео жасаган курс деп ойлогом. Силердин курсуңар окуганы аябай оор. Сейитбек мырзанын методикасы, мен өзүм деле кече бүттүм, өтө ыңгайлуу методика менен коюлган, өтө оңой, мындай башкача айтканда жалпак сөз менен эле түшүндүрүп берип эле сразу практикага киргизет. Биринчи теорияны көрсөтүп берет, анан практика жасаганга да. Ошон үчүн мындай теория, бир ай теория болуп туруп, мен мисалы ошондой курстарда өткөм. Бир ай теория, андан кийин убакыт өтө берет. Анан акыры уже желаниең жок болуп кетет окугангачы. Сейитбек мырзанын теориясы башкачараак. Методикасы материалды окудуңбу, сразу практиканы жаса деген, бул өтө оңой эле. Тем более азыркы мындай жаңы технологиялар колдонгонго өтө ыңгайлуу болуп калды. Техникадан түшүнбөсөм үйрөнүп алам. Албетте техниканы түшүнгөнгө бул жерде керек деле эмес. Мисалы менде өзүмдө бэкграунд бар, башка билбеген адамдар бэкграунд жок болсо деле түшүнгөнгө өтө оңой. Security жагы кандай болот? Албетте бул жакта конфиденциальность эмелер бар. Банктарга сайт жасасам болот. Албетте жасасаңар болот. Эгерде кандай банктын өзүнүн айтышниктери, алар көбүнчө мындай безопасность боюнча иштешет. Эгерде банкта мындай сайт жок болсо, жасаса болот. Жасаган сайттар интернетке чыгат. Ушу азыркы бизге ушу курста Lovable деген технология боюнча мен мисалы өзүм мурда буга чейин өзүмдө приложение сайт жасаганымда VS Code'то жасап, анан алардын баардыгын GitHub'ка репозиторий өзүм пуш этип, репозиторийден ачып, баардыгын эмелер деплой кылгандан кийин, анан деплойдон кийин эгерде бэкенд болсо, бэкендти рендерге деплой этип, анан эгерде фронтенд версияга деплой этип, анан экөөнү коштуруп, анан аларды деплойго чыгарып, өтө мындай процесс узун эле да. Өтө мындай убакыт көп алып коет эле, анан нерв кетет. Азыркы моментте ошо бир эле приложениеде, бир эле технология, ушул жерде баардык даяр. Кнопканы бастың, публикация кетти. Ушу менен GitHub'ка жүктөдүм, GitHub'тан эле домен ала турган болсоң, домен алдың, доменде ошол жерде баардык нерсе примерлери бар. Өзүңө жакканды алып алып туруп эле сатып аласың, 1 саатта эле уже сайтың чыгып калат интернеттечи. Проблема жок. Да, супер. Бакытбек аке, сиз имам болуп көп айт окупсуз, 5 жыл окудум, 5 жыл. 5 жыл. Вау, супер.
Так, Дастан, каалаган бир эки суроого алып жооп берип койчу, пожалуйста, ушул Так, категориядан. актуальныйынан карайлы. Да. Ноутбугум жок дейт. Ноутбук обязательно аласыңар. Security жагы кандай болот? Банктарга сайт жазсам болобу? Жасаган сайттар интернетке чыгабы дейт. Ушу үчөөнө тең болот, ооба. AI менен бүт баарын кылсаңар болот. Дагы компьютерде иштегенди билбейм дейт. Мен деле мындай поверхностно эле билчүмүн. Мындай базовый элечи. Анан BI'де окуганы уже как өзүмдү азыр тааныштырганда бир көп жылдан бери тажрыйбасы бар айтичтикте эле тааныштырып калдым. Себеби кайсыл жака кандай барып сүйлөштү, AI аркылуу заранее программаны дайындап, кайсы структурада кандай сүйлөш керек, аякта кандай минустары бар, ошолор боюнча заранее дайындап берип атат мага презентацияны. Ошол дагы эмне бар экен? Сүрөт, видео деген ал уже мындай эле жөн эле жасайсың, ал оп оңой эле. Техникалык түшүнбөсөм үйрөнөм. Баарын эми азыр Бакыт байке айтып кетти. Сейитбек байкенин программасы өтө жөнөкөй. Биз башында курс окуп баштаганда кичирээктери дагы, улуумундагы да адамдар бар эле, бирок баары түшүнүп кетти. Главный сабак учурунда жакшы угуп түшүнүп алгыла, анан практиканы көбүрөөк кылсаңар бат эле алып кетесиздер. Өтө жеңил программа. Рахмат, Дастан. Болду Канек, окшойт, а? Канек байке? Канек байке микрофону күйүзүп койгула. Күйгүзүп атам, ачып атам микрофонду Канек байкеге. Дагы бир жолу мен мисалы эмне себептен Сейитбек мырзаны макташым керек да, мен акча төлөп берип атам, еще мактап атам. Себеби дегенде кыргызда мындай жакшы сөз бар да. Бакыт байке, андан кийинки окуучубуз Дастан дагы мына техникалык сөздөр менен айтып өттү. Мен жарандар менен иштешкен адам катары айтып өтөйүн. Кыргызда жакшы сөз бар да. Миң уккандан бир көргөн депчи. Сейитбек мырза, биз мисалы көлдүн жээгинде туруп алып, балыктарды карап отурсак, бизге кайрымакты карматып туруп, анан ошол жерге сөл жанды илип туруп, анан ушинтип балык кармайсыңар деп бизге кайрымакты карматып койду да, инструменттерди берип койду да. Анан ошо менен биз азыр балык кармаганды үйрөнүп алдык. Кыскачы, мен мисалы техникалык эч кандай билимим жок. Айфонду жөн эле сүйлөшүү үчүн эле колдончумун да. Эми кез ошо чаттан бир нерселер сурап коюп, анан мен өзүм үчүн, өзүмдүн ишмердүүлүгүм үчүн бир сайт түзөм. Ушундай канча сом болот болду экен, $500 же $1000 түзүп бере алабы, 1,5 деп. Мен ошону айтичниктер менен сүйлөшүп жүрчүмүн. Анан кийин ушундай окуу бар экен деп, анан 1-2 случайларды көрүп, жанагы айылдагы жөнөкөй эле мугалимдер кандайдыр бир приложениялар жасап, мектеп окуучулары бир оюндарды түзүп аткандарын көрүп, мен деле түзсөм болот окшойт деп ойлоп, анан кийин окудум. Анан жакшы сөз бар да, мындай бир нерсени баштап атканда ожидание болот го, моундай нерсе депчи. Анан кийин результат болуш керек да. Биздин результат ошол биздин күтүүбүздөн дагы мындай артыкчылыктуу болду да. Эми бул үчүн мен даже биринчи сабактарда, экинчи сабактарда ошо катышпай калдым. Анан бир фурада айдап жүргөн Америкадагы бир жигит, ошо мен биринчи окууну катыша албай калдым. Анан экинчи окуудан кийин ушундай кылдым десе, мен ошо окуганга аракет кыла баштадым да. Окуп, анан кийин кайталап окуп, анан болот турбайбы, анан кийин ошол жыйынтыкка жеттим. Демек, техникалык билими жок. Анан бул жерде компьютер жөнүндө сөз болду. Мен көп эле нерсени телефондон, айфондон эле жасадым да. Анан кийин үйгө барганда лэптоп бар болчу, ошого которуп алып, ал жактан жасадым. Ошентип телефондон эле принципе жасаса боло тургандай нерсе экен да. Ошол. Рахмат, Канек байке. Биз дайыма айтабыз, компьютерден баштагыла кылго депчи, бирок даже телефондон кылып атат экен, кылып коюпсуз. Кыйын экенсиз. Тиги анан так, болду. Бул категорияны жаап атабыз. Эгер ушул категория боюнча суроолоруңуз болсо, пожалуйста, чатка жазыңыз. Эмки категория?
Эң маанилүү балким категория, себеби бул ушул монетизация категорияда билимди алдыңар, эми ошол билимди кантип кирешеге чыгарабыз, кантип ошол билимди монетизация кылабыз. Вот эң чоң суроо бул клиенттерди кантип табам, же жумушка орношомбу? Пожалуйста, Бакыт байке. Болуп атабы? Ооба. Мен мындай кыскача эле айтып койсом, бул жерде клиентти кайдан табам? Эгерде желание болсо, главное ушу желание болуш керек да. Мен мисалы былтыр ушу айткам, ушу чат GPT менен эле мен бир досум строительный компаниясы бар, ал малый гэстерди курат да Кыргызстан боюнча. Анан Аксы райондо бир малый гэсти куруп атканда мен өзүм эле айткам жолуккандачы, мындай сени да бир реклама катары эмеле кылып бербейлиби, реклама кылып сенин мындай куруп аткан нерселериңди ушу барып, сен барганга деле керек эмес деп, өзүм деле сүрөттөрдү полный берем, өзүң ушу жасап бер мага сайтты деген, мындай жөнөкөй эле бир лендинг пейдж информационный кылып бер мага деген. Анан мен мага сүрөттөрдү берген, өзүм чат GPTге анан айттым, менде кичине акчам жок эле десем, өзү чат GPTге төлөп берген акчаны. Жасап бер деп. Анан ошону өзүм жасап, это бир 3 же 4 күндө жасап берген да. Ошо көрсөтүп бергенден кийин өзү жакты. Анан өзү айткан, канча болот ушул иш? Мен айттым, өзүң билип берсең, мен дос катарыбыз, өзү мага 10 000 сом разы болуп эмеге М-банкка таштап койгон да. Бул мен биринчи тапкан мындай кирешем деп айтам да. Эгерде азыркы мындай курстан кийин өтө эле бат эле таба аласыңар. Мен мисалы азыр курсту бүтө эле келем. Бишкектен Оксфорд деген мектеп бар. Оксфорд международный мектеп. Ошонун эски сайтыны жаңылатып бериңиз деп мага эме келди, заказ. Мен аны уже бүтүрүп бердим. Почти бир күндө эле жасап бердим. Азыр ошо Турцияда экен эмелери, бүт руководительдерчи. Ошолорго одобренияга жөнөтүштү. Эми муну айттан кийин жооп келет, анан ошону $500 кылып сүйлөштүк. Мага $250 төлөп беришти, аванс кылыпчы. Аны өздөрүнө мисал жакты, Оксфорддун мектептин менеджерине жакты. Эми ошо калганы Турциядагы генеральныйге көрсөтөбүз дейт. Анын өзү да учуп келет экен жакында. Анан чоң презентация болот экен ошол мектептечи. Мен дагы эгерде убактыңыз болсо сизди чакырайлы, сиз дагы бизге ошо презентацияга катышып бериңиз деген уже мага сунуш келди. Анан мен макул дедим. Бул биринчи. Анан экинчи клиент ушу Сейитбек мырза өзү таап берди мага. Улуттук инвестициялык фонддун Кыргызстан инвестициялык фондго дагы ошондой эле эски сайтыны жаңылап бериш керек экен. Мен ошо 2 образец кылып туруп кечээ айтка чейин жөнөтүп бергем. Аны дагы эме генеральныйге алып кирип одобрение кылабыз деп. Азыр ошондой пока эмедебиз. Пока байланыша элекпиз. Инстаграмдан чыгып клиент таба албайм дейт. Менде мисалы өзүмдө Инстаграм баракчам жок. Мен мындай эле пока аракет кылып атам. Менимче Инстаграм деле керек эмес. Бизде мындай сарафанный радио өтө жакшы. Мындан кийин деле кете берет. Мисалы ушу Оксфорддун мектептин менеджери айтты, эгерде муну баардык презентациядан кийин Бакыт байке сизге дагы, бизде дагы мындай дочерний мектептер бар. Анан Бишкек боюнча мектептерди көп, алардын сайттары почти жок. Мындай өтө начар акыбалда сизге өтө чоң реклама болот деген өзүнчө эле уже бир болуп атат. Тааныш бизнеси бар, эч кими жок. Эгерде тааныш, менимче мындай жакшыраак ойлонуп карасаңар, баардыгында эле азыр бизнес бар. Айылда жашайм дейт, айылда деле отуруп деле любой точка мирага жасап берсеңер боло берет. Кыргызстанга сайттын кереги бар. Албетте керек. Кыргызстанда азыр биз эми өнүгүп атабыз. Кыргызстан азыр өнүгүп аткан маалында азыр өтө керек нерсе бул сайттар. Мен айткан сөзүм ушу. Рахмат, Бакыт байке. Дастан.
Башта öğreneyim be. Так, клиент кайдан табам? Клиенттер могу экинчи, үчүнчү суроо. Суроонун баары эле общий бир эле немеде экен, маңызда. Анан клиенттерди биринчи жакынкы кругтан баштайсыздар. Кимде бизнеси бар же кимге сайт керек, кайсы тармакка сайт керек, ошону анализдеп чыгасыңар, список түзөсүңөр. Анан баштаганда эле сразу өзүңөрдөн зависит этет. Көп айтпай, примерный расход эсептеп, кредиттердин баасын, доменди эсептеп, минимальный баа менен силер башында опытка иштешиңер керек. Клиент табыш жакшы десеңер оңой эле, клиентти кызыктырганды үйрөнгүлө. Кийин курста окуп баштаганда да бир 5 сабакта эле жаңылбасам 5-6 сабакка келген, 4-5 сабакка келгенде да кирип кичине кененирээк айтып беребиз. Анан айылда жашайм дейт. Ким каякта жашабасын, главный туура кылганды, могу сабакты жакшы өздөштүрүп алсаңыздар. Биздер деле биздин курста айылда окуган эжеке бар эле, мугалим. Кудай буюрса, азыр дагы ушул көбүрөөк заказдар болсо, биз группада бар, ошол жактан жөнөтүп, биз деле баягы жумуштап бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок өзүңөрдү баягы жакшы көргөзгөндөргө. Ошон үчүн сабак маалында жакшы көңүл буруп, практика көбүрөөк кылып үйрөнүшүңүздөр зарыл. Кыргызстанга сайт керек. Азыр көп жакта сайт жок. Просто азыр жакындан айтып кетти го, Бакыт байке өтүп келатабыз. Мүмкүнчүлүктөр чоң. Жакта жеке эле сайт эмес, бул AIдын менен көп ишти кылса болот да. Көп тармакта иш кылса болот. Жеке эле сайт жазуу менен эмес. Өзүңөр даже монетизация кылгыдай сайт жасап ишке киришсеңер болот. Акча түшүп тургудай сайт өзүңөр жеке ойлонуп бир идеяны ишке ашсаңар болот да. Рахмат Дастан. Болду окшойт кыска эле. Канек байке, сизди эмки суроого тартайын. Жашым 50-дө ушул куракта иштеп кете аламбы, ушуну үйрөнө аламбы дегендей да суроо. Улуу адам деле тиши жетеби? Так, Канек байке, сизди микрофонду ачып атам. Мен жашым 44-45 жаштамын. Мен жогоруда айтып өткөндөй, техникалык жактан вообще түшүнүгүм жок. Айфонду сүйлөшүү үчүн эле колдончумун. Анан айфонду да көтөрбөй жүрүп, анан кийин келинчегим туулган күнүмө белек кылып бергенде айла жок, анан айфон көтөрүп функцияларына түшүнбөчүмүн да. Ошол айфон менен мен өзүмө керектүү сайт жасай алдым да. Анан биздин курста мен көргөндө 13 жашар балдар окуп атты. Эми 13 жашар балдар сөзсүз түрдө бул турмуштук тажрыйбасы жок, мектептик билими менен, анда дагы бир 6-7 класс боло турган болсо, ошонун деңгээлинде ушул сайттарды жасап атышты да. Анан ошолор жасап аткандан кийин мен ойлондум да, менин жогорку билимим бар, эми жашым бир 45ке чыгып калды. Эмне себептен мен жасай албайм дегенчи. Жана сиз бир мисалды айтып өттүңүз го. Мен бир курста окуттум, бир окуучум болсо, эң төмөн окубаса дагы мындай начар окуган окуучу болчу, бирок ал эмнегедир жумушка орношуп алды депчи. Ошондон кийин менин окуучуларым жумушка орношо баштады. Себеби дегенде, ушул иштесе мен эмнеге иштей албайм деген ушундай ой пайда болду аларда депчи. Аны сыңарындай менде дагы ушундай сезимдер болду да. Мына 13 жашар бала жасап атат айылда. Мектептен жасап атат. Анан мен ишендирүү менен айта алам. Мен мисалы айтып атам го, Сейитбек мырза мага акча төлөп берген жок. Мен тескерисинче Сейитбек мырзага акча төлөп окудум. Анан аны реклама кылганга мага эч кандай кызыкчылык жок да. Анан мен ишендирип кетип айта алам, эгерде ошо сабактарга активдүү катышып, мындай кунт-кою менен катышып, берилген үй тапшырмаларын аткарып, ошо процесстерди 2 жуманын ичинде толук көңүл буруп коюп окусаңыздар, күнүнө 2-3 саат убакытты бөлүпчү, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн кыялыңыздардагы нерсени иш жүзүнө ашыра аласыздар. Анан монетизация боюнча мен акча маанилүү эмес деп айта албайм, бирок мен үчүн мындай болду да. Эми мен мурда ошо судья болуп иштесем, анан мамлекеттик кызматтарда иштесем, чоң даражалуу кызматтар иштесем, кимге барып мен сайт жасайт элем, мен юристмин, мен сатам деп айтам деген жок. Мен досторум отуруп алып айттым да. 1-2 досум отургандачы. Менде ушундай идея болуп атат. Юриспруденция тармагында.
Ал проектим мондой болду. Мисалы, менин адвокатым деген проект жасайм. Ал проектте бүт адвокаттын ишмердүүлүгү камтылган. Ал сайтка киргенде адамдар консультация ала алат. Ошол эле мезгилде алар болсо документтерди түзө алат. Анан кийин башка адвокаттар түзүп берген документтерди анализ кылып, сотто ошол жеңишке жетеби же жетпейби, ошол нерсени анализ кылып алат деп. Ушул нерселерди көрсөтүп, иш жүзүндө көрсөтүп берсем, алар аябай таң калышты да, ушундай нерсени кылса болот бекен депчи. Анан мен деле өзүм таң калып, анан кийин ушундай нерсени кылат экен, биз сыйра эксперимент кылып көрдүк. Алар айтты да, давай мени доляга кошпойсуңбу? Мен айттым, бул мен көптөн бери кыялданып жүргөн нерсем болчу. Мунун эмгегим чоң. Бул үчүн мен акча төлөп окудум. 10%-не $500 деп эметтим. Десем, экөө тең макулдаштылар. Мени да кош, мени да, сен 80%, бизде 10%тен болсун деп. Ошондо 20% мисалы мен $1000 сүйлөштүм предварительночи. Аларды партнер кылып кошо турган болдум. Алардын да себеби дегенде өзүнүн идеялары, бул сайтка кошо турган сунуштары бар экен. Анан иштеп кетсе, бул сайтты колдонуучулар үчүн абон плата кылып койдум да. Мындай жөнөкөй жарандар үчүн 1900 сом, же болбосо 990 сом, 1000 сомго жетпеген акча. Алар өзүнүн документтерин текшерип, юридикалык вопростор болсо, ошону сурап, консультация алып, ушундай ишмердүүлүк жүргүзө берет. Андан сырткары, эгерде профессионал адвокаттар болсо, өзүнүн ишмердүүлүгүн да текшериш керек да, же болбосо бирөө клиент кайрылса, анын документтерин оңой түзүү максатында эле бул жерге данныйларды киргизип эле мына деп туруп, алардан 50.000 сом акча алса, бул жерден айына 5.000 сом абон плата төлөө менен аутсорсинг деп коет да бунучу. Абон плата төлөө менен менин сайтыман колдоно ала турган да. Ушул сыяктуу нерселерди аябай сонун менин ожиданиямда да бул сайт ашып түштү деп атам да. Ошол эми 50 жашка жете элекмин 5 жыл бар. Бирок мен техникалык түшүнүм жок бул сферада. Мен гуманитарный да. Мисалы, юриспруденция бул техникага таптакыр түшүнүгү жок адамдар. Мен мисалы калькулятор менен эсептейм, же болбосо айфонду, телефонду мындай эле колдоном. А сиз берип койгон жана удочка менен мен балыктарды кармап, жөн балыктар турса менден келип сурап атат да, "Могу балыгыңды сатасың? Что-то жегим келип атат" деп. Андан ары эми балыкты кармап алгандан кийин союп, куруп жеп коюш эми биз өзүбүздүн аракетибизден да. Сонун. Рахмат Каныбек байке. Карасаңыз, урматтуу катышуучулар, силерге эксклюзивдүү көрүнүш биринчи жолу ушинтип көрсөтүп атабыз. Каныбек байкенин сонун проектине өтө керектүү нерсе деп ойлойм Кыргызстангачы. Да, вот өтө керектүү. Себеби бизде юридический көптөрүбүз билимибиз аз да билбейбиз кимге ишенгени. Вот Каныбек байке өзүнүн тажрыйбасынын негизинде ушуну аябай жакшы баада услуга ачып атат. Ийгилик сизге Каныбек байке, өтө кызыктуу проект. Так, эмкисине өтөлүйүн. Эмки суроого мен өзүм жооп берейин. Так, ишеним жана репутация. Канчадан бери окутуп келе жатасыңар? Биз AI курсту сентябрь 2025-тен бери окутуп келе атабыз. Силер жөнүндө жакында эле билдим. Жакшы, сонун болду. Кубанычтамын таанышканыма. Кимиңер Instagram колдонсоңор мага жазылгыла. Сейитбек деп издесеңер. Мен эле бармын, Сейитбек деген ат менен. Facebook'тан да бармын, TikTok'тон да бармын. AI боюнча, финансовый грамотность боюнча, спорт боюнча мен жазып турам. Бирок мени эң көп кызыктырган вот бул AI. Мен сезип атам, AI бизди кыргыздарды бизге күч берет да. Биз бул жаңы технология, уникалдуу технология. Ошол үчүн бул тез өздөрүбүз керекпиз. Чтобы биз заманбап адам болуш үчүнчү. Так, суроолор боюнча жооп бердик. Да, бермет бизде дагы жооп албаган суроолор барбы? Жооп берип коелу. Бул жакта суроо берип атышат. Саламатсыздарбы? Сайт жасаганды эле үйрөтөсүздөрбү? Компьютерге программада жасаганды үйрөтөсүздөрбү дейт. Компьютерный программа бизде фокус только сайт, да. AI менен көп нерсе жасаса болот, музыка, видео, мультик, китеп, мындай.
Биздики фокус сайт. И сайт дегенде тигиндей, мисалы тиш доктуру үчүн, чач тарачу үчүн сайт и плюс веб приложенияларды. Да, бир мисалы бирөө бухгалтерия үчүн программа жасады, бирөөсү болсо трак компаниялардын ушу ТМС деп коет экен. Мен биз үчүн CRM жасадым. Так что любой нерсе биз азыр колдонуп аткан почти как сайт, да. Мисалы Facebook деле сайт. Да, веб-сайт аркылуу эмнеге браузер менен каяка барсаңар, баары тең сайт. Да, и баарын тең AI менен жасаса болот. Кийинки суроо, YouTube'га мультик жасаганды үйрөтөсүңөрбү? Сабак качан башталат? Вот давайте ошоңо кирейин. Сабак качан башталат экен депчи. Азыр анда ошоңо өтөйүн. Сабак качан болот экенчи? Качан башталат? Так, жанагы каяктан клиент тапса болот деген суроогочу. Вот Threads дегенди билесиңерби? Facebook баштаган. Threads дегенчи. Ошол жакта карап турсаңар, адамдар заказдарды берип турат ошол жактанчы. Вот буну бермет көрүп калыптыр. Мага сайт керек деп ушинтип жазышат адамдарчы. Силер да ошондой болорго жазсаңар болот. Мына мен силерге жардам берем депчи. Так, дагы эмне? Мына биздин окуучулар болсо ийгиликке жеткенде биздин группадан бөлүшөт да, бири-бирибизге мотивация кылабыз. Мына бул Мерим мурун бөлүшкөн. Заказ алдым. Анан мына Бакыт байке жакында эле Оксфордко заказ алды. Өткөндө эле жазган жумадачы. Заказ алдым депчи, уже бүтүрүп коюптур, уже тапшырып коюптур. AIдын кандай күчү бул? Скорость 100 эсе тезирээк. Да, мурун болсо сайт куруш үчүн ушунайды. Там бир ай керек болчу да. Бюджет керек болчу, дизайнер керек болчу, там кыргызчага, орусчага которгону дагы бир котормочу керек болчу. Татаал болчу процессчи. Азыр AI менен баары тең 100 эсе тезирээк. Да, ошол үчүн кубанычта болдум бүгүн уккан, уже Бакыт байке проектти жаап коюптур, уже күтүп атат экен одобрениянычы. Так что биздин программанын максаты клиенттер, биздин клиенттер дейм, окуучулар клиент табыш керек. Окуунун аягына чейинчи. Да, мен ар бир окуучудан талап кылам. Клиент тапкыла. Себеби ошентип биз билимди кирешелүү кылабыз. Да, биз билимди монетизация кылыш керекпиз. Эгер клиент тапсак, демек үйрөнгөнүбүз калыптанат да. Да, и бизге бул мотивация болот, көбүрөөк дагы үйрөнгөнү, көбүрөөк клиент тапканы. Ошол үчүн биз уже 4-класста эле талап кылып баштайбыз, ойлондуруп баштайбыз. Да. Жөн эле куруп алдым, кайф албай сразу ошо курганды эми кантип сатабыз? Ушуну ойлондуруп баштайбыз. Ошол жакта биз Дастанды чакырабыз. Дастан бизде эң күчтүү окуучулардын ичинен ойлойм сатуучу. Себеби Дастан уже өткөндө таң калдырган $2000 клиент таптым депчи. Бүгүн уктум, уже $10,000 клиентке уже проектин иштеп атат экенчи. Так что Дастан сыяктуу биз кыйын окуучуларды чакырып мотивация беребиз, да, техникасын үйрөтөбүз. Сатуу бул өзүнчө техника да. Просто ошол техниканы үйрөнсөк, ошол мышление, психологияны жеңсек өзүбүзчү, баарыбыз тең клиент таба алабыз. Да, баарыбыз тең. Да. Баарыбыз тең. И баарыбыз тең бири-бирибизден үйрөнсөк болот да, сатуунучу. Биз көп кыргыздар уялчакпыз. Өтө эле уялчакпыз. Бул биз үчүн коркунуч, бул үчүн бизди токтотот арттачы. Да, ошол коркунучу жеңсек, биз баарыбыз тең көп клиент ала алабыз. Биз курста да ошону өтөбүз, да. Бул только технический эмес, еще азмаз психологический. Себеби психологияны жеңсек, психологияны туура кылсак, анда биз баарыбыз тең клиент ала алабыз. Көбүнчө окуучуларыбыз 2 клиент табат. Да. Кимиси клиент тапкабайт, көбүнчөсү себеби алар убактысы жок, алаксып калат же там аракет кылбайт, да. Бирок ким аракет кылса баары тең клиент таап атат. Да, мени аябай кубандырат. Да, бул өтө жакшы көрсөткүч. Башка кандай курс бар? Каякта силер окутуп эле клиент тап уже силердин инвестицияңарды актап аласыңар. Да, мен башка мындай курсту билбейм. Да. Кимиңер билсеңер жазып койгула мага. Бирок AI ушунчалык азыр керектүү нерсе, ушунчалык жаңы нерсе, то что силердин алган билимиңерди сразу эле актап алсаңар болот. Да, бул ушунчалык жаңы. Vibe coding деген биз үйрөткөн нерсе болгону 1 жыл технология. Бул сөз чыккандан бери 1 жыл болду. Ошол үчүн бул пока аябай жаңы технология, аябай жаңы нерсе. Ошол үчүн тезирээк үйрөнүп алгыла. 1 жылдан кийин, же даже 3 айдан кийин, 6 айдан кийин балким уже мынчалык актуалдуу болбой калат. Да, ошол үчүн ким азыр үйрөнүп аябай накачанный болуп кетсе, прокачанный болуп кетсе, ошолор жеңип кетет да. Уже жаңы адамдарга киргенде кыйын болуп калат бул тармаккачы. Ошол үчүн баарыңарды чакырам, тезирээк үйрөнгүлө. Да, пока бул жаңы технология да. Бул как Кыргызстанда 90-жылдары жаңы эгемендүүлүктү алганда ким англис тил билсе,
жумушка тез орношуп кетчү го. Себеби андай англис тилчи адам билген адамдар аз болчу, аябайчы. Азыр деле ошондой вайп кодинг билген адамдар аябай аз. Ким ошону үйрөнүп кетсе, тез проект таап, актап кетет инвестицияны э. Так, бизде эки группа болот. Биринчи группа 8-июнда башталат. Бишкек убактысы менен кечки 11-де болот. Да. Москвада 8, Берлинде 7, Вашингтондо, Нью-Йоркто 1 болот. Сабактар понедельник, среда, пятница күндөрү. Ошону сүрөткө тартып алсаңар болот. Да, ыңгайлуу. Экинчи группа параллельно өтөт. Вторник, четверг, суббота күнү. И убакыты болсо 1 саат эртерээк болот. Да, Нью-Йорк менен саат 12, Берлинде 6, Москва 7, Бишкекте 10. Экөө почти бирдей эле убакытта, просто бизде сурашты адамдар. Кечки 11 кеч болуп калат депчи. Ошол үчүн биз экинчи группа түздүк саат 10-до. Экинчи группа саат 10-до. И эгер силер кимиңер биринчи группага жетишпей калсаңар, кайра кайталап алгыла. Силер үчүн аябай ыңгайлуу шарт түзүп атабыз. Да, бизде биринчи жолу ушундай кылып атабыз, чтобы адамдарга максималдуу түрдө сабактарга катышсын да. Сабакка катышкан өтө маанилүү. Өтө маанилүү да. Себеби аякта байланыш болот да, мугалим менен, окуучулар менен мотивация болот да. Да, тезирээк прогресс кыласыңар. Так что бизде 8-июнда сабак башталат. Примерно вот 10 күн, 10 күн калды. Россияда дейт, могу боюнча Чечпек, Россияда окуу Москва убактысы боюнча саат 8-де өтөт экен. Мен Иракка чыгыштамын. Москва менен убакыт айырмасы 8 саат алдыдабыз. Бизде таңкы 4 болуп калат экен дейт. Запись менен окусак окуу канчалык деңгээлде сапаттуу болот дейт. Запись менен деле окуса болот. Бирок Неме, анан да запись менен окусаңар, биякта илгиз менен бермет бар, ошо түшүнбөгөн суроолорго түшүндүрүп, чатка жазсаңар жооп берип турат. да, анан бирок түнкү 4 дейсиңер, түнкү 4 бирок нормальный го. Туруп окуп алгыла. Эртең мененки 4-тө. Да, адамдар намаз окуйт го, эртең менен туруп. Мисалы мен 4-тө турам. Так что жакшы билим үчүн эрте туруп алгыла, 2 жума, 2,5 жума чыдагыла. 7 сабак. Да, бул жашооңордо эң жакшы инвестиция болот. WordPress платформасы үйрөтөсүңөрбү? Жок, WordPress үйрөтпөйбүз. WordPress уже кереги жок, уже актуалдуу эмес. Да. Мурун актуалдуу болчу. Азыр уже эски технология. Так, Германияда кандай иштесе болот дейт. Германияда иштесе болобу? бизде Жанат Германиядан, Австриядан. Жанат бияктасыңбы? Айтып берчи өзүңдүн тажрыйбаңды. Саламатсыздарбы? Ооба, Германиядан окусаңыздар болот. Айырмасы жок. Кыргызстанда жайлоодо бул үйдүн ичинде отуруп алып деле окусаңыздар болот. Эч кандай айырмасы жок. Мен өзүм Германиянын жанында Австрияда турам. Анан окудум. Дүйнө жүзү боюнча заказдарды алып иштеп атам. Тааныштарыман алып атам. Инстаграмдан алып атам. Сиздерде тапшырмаларды өз убагында аткарып турсаңыздар, жакшы жыйынтык болот. Рахмат, Жанат. Жанат бизде Австриядан биринчи окуучубуз болгон. И вот программа окуп аткан маалда эле уже клиент тапты. Экөөнү таптың беле, Жанат? Окуп атып. Ооба, экөөнү таптым мен. Сразу $330 менен кирсем, мен кайра $900 таап алдым да. Окуу маалда эле. Нурадил Талайбек уулу, окуу ушундай онлайн форматта өтөбү дейт, ооба. Живой форматта, да? Биз Да. мугалимдер үйрөтөбүз и сразу практикага чакырабыз. Да? Ар бир сабакта биз тапшырма беребиз. Ошо тапшырманы аткарышыңар керек. И ар бир сабакка кеминде 3 саат убакыт бөлгүлө. Тапшырманы аткарганчы. Мен дагы үйрөнгүм келет, бирок вактовой режим менен 2 ай страйт-ап иштейм. Кантип катышсам болот? Сиздердин сабак убагында жумушта болот экен, мен кандай кылсам болот деп. Курс сатып алсаңыз болот, видео. Да, записти көрүп. Да. Ноутбук керек дейт. Сертификат берсеңер да жакшы болмок дейт.
Сертификатты жасап берип кое бересиз, анда маселе жок. Ал главный сиз өзүңүз үйрөнгөнүңүздө да сертификаттан 5ти деле 10ду деле жасап берсек болот аны. Да. Достор, эң жакшы сертификат бул силердин клиенттер. Да, силер клиент табышыңар керек да. К- к- э, Эгер силер бир клиент тапсаңар, ошо 100 сертификаттын күчү да. Вот Дастан айта алат, мисалы Дастан менен сүйлөшсөк, вот мен мисалы потенциальный клиент болсом, Дастан менен сүйлөшсөм, Дастан мага айтат, кантип сен далилдейсиң билимиңдичи, Дастан? Сен сертификатты Ооба, сурайм эми да сенден. сертификат менен эмес, өзүң кылган иштерин көргөзүп, Да. эмне мүмкүнчүлүктөрү бар, эмне артыкчылыктары бар, ошону билиш керек да. Билимиңерди өзүңөр айтып, астына жайып беришиңер керек. Анан барып эле сразу сертификатыңарды эч ким сурабайт. Да. Силердин тажрыйбаңарды карайт. Да. Вот Дастан айтып бере алат, мына Форель, Кыргызстанда чоң Форель бизнес үчүн веб-сайтты куруп берди. Вот дагы Тиш доктор веб-сайт куруп берди. Да, ошону вау деп мен анан Дастанга ишенем. Да, Дастанга сертификатты любой эле адам жасай алат да. Ошол үчүн ал лицензия эмес, ал жөн эле сертификат. Катышты деген, үйрөндү деген да. Бирок эмне кылды ошо үйрөнгөн? Вот ошо проекттерди ошол күч. Результат да, силер жасаган проектлерге заказтаган ошо результатыңар силердин. Бакытбек эке. Рұқсат Сейдбек мырза, рұқсат мен дагы кошумча бир айта кетерим. Мен мисалы компьютерди мындай коркчу элем да. Эч бир жакындашты эле мындай коркот элем да. Колума алганда мен үчүн өтө мындай бир космос эле да, мындай башкача айткандачы. Анан муну эмеде бизде ковид башталганда үйдө отуруп калганбыз да баардыгыбызчы. Ошондо келинчегим мындай компьютерди жакшы билчү эле, грамотность күчтүү эле. Анан мени ошондо сен азаздан үйрөн деп ошо келинчегим бир эме кылган да, бир себепчи болгон. Ошондон кийин мен секин алып туруп өзүм улап кеткем да. Ошондо баягы эмелер сиздин тааныштарыңыз болот, ошо Сейтбек мырза, сиз билесиз да, Бакыт, Айдана, алар ошондо чоң бир эме курс жарыялаган, ошондой ковидте бекер отурбай биздин кыргызстандыктар үйрөнгүлө, программирование үйрөнгүлө деп ошондо HTML, CSS мындай базовый курстарды бекер үйрөткөн. Мен да ошондо деле катышып алып туруп эле ошондо эле алып кеткем. Менчи өзүм карасам, өзүмдө желание пайда болуп калды. Ошондон бери мен мындай бир таштаган эмесмин. Азыр мен компьютер боюнча профессионал болуп калгам. Ошон үчүн мындай желание болсо эле эч кандай бир коркпош керек. Анан жашым өтүп кетти эме деген бул жерде маселе эмес. Мен мисалы өзүм жашым 50-дө. Мен 50-ге чыктым. Азыр мына 51-ге кетип атам, Кудай кааласа. Бул проблема эмес да, мындай эч кандай бир 50-дө болосуңбу, 60-та болосуңбу, IT тармакка кирип кетиш өтө оңой. Азыр тем более мындай Сейитбек мырза бизди үйрөтүп аткан технологияларга мындай бир да университетте 4-5 жыл окуйсуң, $1000 же $5000 төлөйсүң, мындай эч ким үйрөтпөйт. Эч жерден үйрөнө албайсың. Да. Азыркы AI технологиянын өтө күчтүү жери, даже өтө коркунучтуу жери, вот силер азыр AI менен веб-сайт жасайсыңар го. Мен уже 10 жылдан бери жасайм. Баарыбыз тең болуп калдык. Баардык программисттер, жаңы окуучулар баарыбыз тең болуп калдык. Да, өтө демократия кылып койду да. Мурун айтишниктер өзү крутой деп сезчүбүз го, мен башкалар билбеген нерсе билем депчи. Азыр айтишниктер өздөрү ушундай программаларды колдонуп эле веб-сайт жасап калды. Да, уже код жазбай калды эч кимчи. Чистый код жазбай калды эч ким. Ошол үчүн өтө жакшы технология. Вот кимиңер жаңы үйрөнүп атсаңар, коркпогула. Да, баарыбыз тең болуп калдык. Бир эле инструменттерди колдонобуз. Да, бул начинающий курс. Байка инструменттер жөнөкөй. Биз анан кийин да башка курстарды жарыялайбыз, жакта уже көбүрөөк, кыйыныраак, күчтүүрөөк инструментти көрсөтөбүз. Мисалы, Claude менен жазса болот, же Cursor деген бар. Да. Так, биякта бир суроо жакшы түштү. Мамлекеттик мектептерге сайтка деп бюджет бөлүнбөйт экен да. Ошон биздечи бир окуучу жаңы эле окуп өттү, аты бул Айгерим Атаповадан суроо. Ал мугалим экен. Аты Айгерим болгон. Кстати, аты да Айгерим болгон. Же Айпери беле? Айпери болгон аты. Ал болсо 2 мектепке сайт жасап атат. Да, алар төлөп берип атат ангачы. Мен бирок билбейм канча төлөп берет экенчи. Бүгүн чакырганбыз. Айтып берсин депчи. Анан алдагы мугалим, бир мугалимге жасап берип атат сайт.
Ошо мугалим болуп 4 заказ алды окуу бүткүчөчү. Бакыт байке бизге ошентип айтты. Вот. Бүгүн жетишпей калды сабакка катышканчы, сабакка вебинарга катышканы. Бирок окутуп эле 4 сайт алды. Аябай кубандым, ушундай бизде ушундай предприимчивый мугалимдер бар экенчи Кыргызстанда. Эң көп заказ ошо алды окшойт. Азамат эже ошол үчүн чакырым келген да. И домендердичи алган өтө оңой, өтө арзан. Американский домендерди алсаңар $1 бар. Даже $1 аз домендер бар. Да, просто кыргызский домендер эле кымбат. Балким ошол үчүн бул маселе Кыргызстанда $60 турат. А бирок американский домендер .com, .org, .net, .co $1 арзан деле бар. Бир жылга $1. Өтө арзан го, 80 сом. Любой эле адам ала алат. Так, кийинки айда дагы болобу? Бизде бул сабактар регулярно болот, бирок убакыт өткөн сайын биз баасын көбөйтүп кетебиз. Да. Азыр болсо өтө жакшы баа. Силерди баарыңарды чакырам жазылганын. Так. Кеч кирди, эмнени үйрөтөсүңөр? Кеч кирдим, эмнени үйрөтөсүңөр? Силер болсо биздин менеджерге жазсаңыз, ошо бүгүнкү жолугушуунун записин бөлүшөбүз. Кайрап чыксаңар болот. Так. Окуу ушундай онлайн форматта өтөбү? Ооба, онлайн форматта өтөбүз. Zoom'да өтөбүз, Zoom бул ковид маалда аябай популярдуу болгон инструмент. И азыр Америкада көп бизнестер Zoom'ду колдонот. IT проекттер Zoom'ду колдонот, биз да ошол үчүн Zoom'ду колдонобуз. Эки бала бир ноутбук менен пайдаланып үйрөнүп кете алабы? Ойлойм кыйыныраак болот эгер экөө тең живой сабакка катышсачы. Да, сабакта экөө тең кылыш керек да, живойчу. Менин сунушум ошо экинчи ноутбук сатып алгыла. Да. Ноутбуктар арзан, $300, $400 алса болот, аябай жакшы ноутбуктардычы. И вот аларга баары керек да, ойлойм, любой эле балага ноутбук. Да, мүмкүнчүлүгү болсо, пожалуйста, аракет кылгыла ноутбук алганчы. Телефон менен эле окуса болобу? Телефон менен окуган өтө кыйын. Да, мен сунуштабайм. Бирок аябай кубанычта болду бүгүн. Кандек байке телефондон проекттер жасаптыр да. Бирок желательно ноутбук же десктоп. Эң оптималдуу. И анан да жакшы эгер экинчи мониторуңар болсо. Бир монитордон мугалимди көрөсүңөр, экинчи монитордон болсо өзүңөр кайталайсыңар да мугалимдин сурап аткандарын ишини. Так. Тайырбек Salesforce жөнүндө. Salesforce боюнча башка жолу сүйлөшөлү. Да, бүгүнкү фокус AI. Так, кимиңер дагы программага депозит калтырган келсе 5000 сом. Жазылган келсе, пожалуйста, номерди калтыргыла, биз бермет силерге байланышат. Так, ноутбуктун техникалык характеристика кандай болуш керек? Ооба, любой эле ноутбук болот, веб-сайт колдонгончу, YouTube көргөн, Facebookка киргенде эле ноутбуктар болот. Желательно экраны чоңураак болгончу. Да, приятныраак болот да, веб-сайтты көргөнчү. Да, Бакыт байке, сизде кандай ноутбук? Сиз ноутбук менен киресизби же десктоп мененби? Мен ачып атам микрофон. Мен дайыма ноутбук менен иштейм. Ноутбук колдоном. Меники азыр Intel Core i5 иштетем. Себеби мага мындай кодированияга ыңгайлуу да булчу. Мындай простойраак болбойт. Мен ошон үчүн эми азыр дагы иштеп, өзүмө бир i7ден алайын деп атам, күчтүүрөөк эле. Ноутбуктан. Эмеси памяттери күчтүүрөөк ушундай. Мындай кызыгам да өтө. Жакшы. Ошон үчүн ноутбук менен иштейт эле. Телефон болбойт. Мындай результат алыш үчүн, результат көрүш үчүн ноутбук керек. Ноутбукта себеби көп страница ачып бересиңер, бир эле страница менен бир эле экранда, бир скриншотто эле, бир скринде 2, 3, 4, 5 страницалар ачып берсеңер болот. Ыңгайлуу да өтө эле. Бияктан суроо Ырыскөлдөн. Сиз код билген үчүн смелого, а биз билбейбиз дейт. Биякта мен код билген менчи, мен код, давай Дастан. Менден кийин. Мен вообще кодду карабайм. Не жазып аткандачы, жөн эле айтам, кылат. Да, вообще кодду карабайм. Ошол үчүн менин IT билимим
пайдасы тийбейт да биякта. Бир эле эмне пайдасы тиет, мен уже көп программаларды көргөм да, ошол үчүн менде миемде бар да картинкачы, эмнени каалайм, ошол үчүн мен жакшыраак өзүмө түшүндүрө алам да. А так код билимим мынтип код карабайм воочечи. Дастан. Жок, код жазып, код билүүнүн вообще кереги жок. Туура эле запрос, промпт жазып берсек, ошо менен эле чыгат. Мен да таң калгам аябай. Эми Сейитбек байкенин курсу менен бул окуу өтө жеңил. Анан биз үйрөнүп иш алганыбызга дагы аябай ыңгайлуу да. Эң жөнөкөй, кыргызча айтканда жалпак тил менен эле ушул айтып аткан сайттарды, башка платформаларды курсак болот. Өтө жеңил. Главный сиздер эле практикада, окууда жакшы окуп, туура түшүнүп, практиканы көрө кылышыңыздар керек. Болду башка. эгерде эгерде ошо мисалы мен 5 жыл мурун кодду эгерде 5 жыл мурун ошондой AI чыкканда мен код үйрөнбөй эле окуп кетет элем. Эми ал кезде AI жок эле, мен код үйрөнгөм. Ошон үчүн мен үчүн мисалы промпт жазыш же бир структура түшүнүш мен үчүн оңой. Мен структураларды билем, сайттын архитектураларын жакшы түшүнөм. Ошон үчүн промптко жазганымда оңой эле жазып коем да. Ошон үчүн мен анан дагы бир сунуш, прежде чем баягы инструменттин ичинде промпт жазганга чейин мен мисалы Gemini менен жакшынакай отуруп алып туруп, кадимкидей эле бир өзүбүз дос катары эле түшүндүрүп бири бирибизге анан жакшынакай промпт чыгарып туруп, анан промптты жазабыз да. Ошондо кредит да кетпейт да, экономныраак болуп калат. Ооба. Так, биякта суроо болсо, сиздер товарды көрсөтпөй туруп эле ал деп жатасыңар депчи. Биз жана Каныбек байкенин вебсайтын көрсөттүк го, Каныбек байке куруп атканчы, ошол товар да. Жана Мой адвокат деген проект кыргыздарга жардам берет да, ошол юридический услуга, сапаттуу юридический услуга өтө арзан баада алганычы. Дагы бир товарды көрсөтүп коеюн. Бул болсо жана Гулиза деген мугалим, Жалал Абадта айылда мугалим, ал болсо өзүнүн дүкөнү бар, киоскасына башалма болуп атыптыр да. Ким канча продукт алды, ким канчага карыз алды, ким ага карыз экенин билбей жүргөн да. Дептерге жазып жүрчү, вот дептер кээде жаман жазылып калчу, унутулуп калчу, аналитика жок болуп калчу да. Ошол үчүн өзүнө веб-касса түздү да. Система управления продажами для вашего бизнеса. Өзүнүн дүкөнүнүн киоскасын иреттеп койду. Эми так билет, ким канча ага карыз экен, ким канча наличка менен төлөдү, ким канча карызга төлөдү, ким карта менен төлөдү депчи. Аябай иреттеп койду. Канча товар бар экен депчи. Мен ичине кире албайм, себеби биякта уже эме өзүнүн личный данныйлары бар да. И өзүнүн бизнесин иреттеп, анан экинчи точка ачып, анан уже башкаларга да сатып атат. Ушул программасынчы. Так что ушул мына товар, да. Бул дагы веб-сайт. Да, мына Касса Групп деп баштады. И ошо Гулиза болсо киоскалар үчүн веб-сайт курду. Анан кийин азыр дагы эмелерге, ресторандар үчүн веб-сайт куруп атат да. Ресторанга система куруп атат алар. Каякта отурат клиенттер, кандай заказ алды, вот чекти пробивать этип. Так что мына ушул товарлар, ушул результаттар да. Гулиза болсо мугалим өзү, 5 баланын апасы, Жалал Абадта айылда мектепте мугалим. Каныбек байке микрофон деп атат окшойт. Каныбек байкени азыр ачып коеюнчу. Так. $330 эле го дейт. Жанагы товар жөнүндө анан кыялдар жөнүндө сөз болбоду. Ар ким эмне себептен өзүнүн тармагында веб-сайт жазып атат, себеби дегенде Сейитбек мырза мындай кылып атат да. Биз эмне себептен бир алтын балык кармап аласың го. Анан эмне кылат элең дегенде мен ойлочумун да, ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо, моундай кылса, моундай болсо, себеби дегенде бул нерсени мен Кытайдын сайтында ушундай умный суд деген программасы бар экен да, мен окуп чыксамчы, алар сотко келгенге чейин иштин натыйжасы менен прогноз кылат экен да. Бизде мисалы бир адам экинчи адамдан 70 000 сом карыз алды. Анан кийин ошону өндүрөм деп адвокатка кайрылат да. Адвокат болсо
Хорошо, 50.000 сом бер. Ошо 50.000 сомдан сен 70.000 сомун өндүрүп берем деп туруп, акчасын алып туруп, анан ошол ишти бүтүрбөй коет да. Себеби дегенде ал 70.000 сому расписка менен берилген, 5 жыл убакыт өтүп кеткен. Анан кийин тиги киши өндүрө албай жүрөт да. Анан хорошо деп адвокатка ишенет да, анын акчасын берди дагы, анан сотко келсе, анан кийин соттон утулуп калат да. Ай ата, бул сот акчаны алып койгон турбайбы берки тараптан? Давай областка жазабыз. Областка жазат, ал жака 20.000 сом берет. Анан республикага жазат, республика 3 соттор вообще өлгөн экен, бул эметпейт экен. Соттор акча менен эле чечет экен. Сеники ушундай чечилбей калды деп туруп, 70.000 сомдун үстүнө дагы 100.000 сом адвокат алат да, иш чечилбей калат. Прогноздоо деген ошол иш боюнча киргизет. Анан прогнозду айтат. Сен 90% утуласың, бул иш боюнча лучше соттошпой эле кой дейт. Анан эмне себептен экенин аны көрсөтөт да. Себеби дегенде сен 3 жылдан ашык убакыт өтүп кеткен. Доонун эскирүү мөөнөтү бар. Сен доо коюу мөөнөтүн өткөрүп жибербедиң, 3 жылдын ичинде кайрылышың керек болчу. Экинчи вопрос. 50.000 сомдон жогорку келишимдер бул нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылат. Андыктан сен нотариалдык күбөлөндүрүү эмес, жөнөкөй эле расписка түзүп койгонсуң. Бул карыз берүү келишими, заем келишими деп аталат да. Карыз берүү келишими эки тарап кол коюп түзүш керек болчу деген нерселерди мен азыр идея кылып туруп сайтка киргизип койдум. Ошол нерсени адамдар укуктук жактан маалыматы жок болгондуктан ушундай жаңылышууга барып атат да. Ошолорду алдын алуу максатында прогноздоого менин сайтыма кирет дагы, доо арызын же фабула дела иштин жагдайын киргизет, данныйларды киргизет дагы, 10 минуттан ичинде уже иш выигрышныйбы же проигрышныйбы ошону билет дагы, өзүнүн убактысын дагы акчасын дагы коротпойт. Мисалы жөнөкөй эле мисал ушуну келтирип айтып коеюн деп аткам да. Анан азыркы мезгилде техникалык билим жок, анан тигил жок, бул жок деп Сейитбек мырза 10 жыл, 20 жыл топтогон тажрыйбасын бизге мына силер дубалды сүзбөгүлө, бул кодинг, наркы берки код жазуу, тиги бунун кереги жок, муну кылгыла деп туруп, 1000 уккандан бир көргөн деп бир жолу көрсөтүп коюп атат. Өзүн биз барып дубалды сүзбөй ушул Сейитбек мырзанын 10 жылдык тажрыйбасы менен алып атабыз да, анан кийин ошону турмушубузга колдонуп атабыз да. Мен эми айттым го, эч кандай кызыкчылыгым жок. Мен мисалы мага акча берген жок, мен акча төлөдүм. Просто эми жакшы нерсени биз кыргыздар үчүн кыргыз тилинде сабак өтөт, кыргыздар үчүн Кыргызстан болсун деп атат. Ошол идеясын мен колдоп коеюн деп эле айтып атам да. Болбосо мен эч кандай кызыкчылыгым жок. Окусаңар жакшы, окубасаңар эми өзүңөр үчүн да жакшы деп коюшпу. Окубасаңар ошол эле калыпта калып калсаңар, окусаңар бир 20-30 кадам алдыга жыласыңар да. Менин оюмча силердин системага кирип, эрежеге кирип, өзүңөрдүн жашооңорду жеңилдетесиңер. Да. Рахмат Каныбек эке. И вот AI'дын ошонусу жакшымы, аябай жагып аткан то, что ар бир өзүнүн талантыбыз бар. Ар бир өзүнүн бир уникалдуу билимибиз бар. Ошол талантыбызды ачсак болот. Да, AI ошол мүмкүнчүлүктү берет. Мурун айтини окубай калган болсок же бир проектке жетишпей калган болсок, ошолор кыялдарыбызды азыр ишке ашырсак болот. Да, AI ошол үчүн уникалдуу технология, ошол үчүн акыркы 100 жылдагы эң күчтүү революция. Бул AI революция. Биз ошол AI революцияга катышып калыш керекпиз тезирээк. Өткөзбөш керекпиз бул AI доордучу. Биз өтө бактылуубуз. Биз ушул AI революцияны көрүп атабыз. Мурун бир кезде индустриалдык революция болгон, бир кезде компьютерный революция болгон, интернет революция болгон, көп революция болгон да, технологический революциячы, баарынан күчтүү бул AI революция. Баарынан күчтүү. Бизде даже вот Гулиза айтып кеттим го, веб-касса түздүчү. Ал Гулиза даже орусча билбейт экен. Кыргыз тилде жазып, ушундай сонун программаны түздү. Да. Ал мээсинде эмне болгон? Просто картинка болгон. Ушундай проблема бар киоскамда. Ошол проблеманы кантип чечем деп ошол сүйлөшүп түшүнүп чечип койду. Ошол үчүн биякта ким жеңет курста? Вот бир проблеманы байкасаңар, көрүп атсаңар картинанычы мээңерде, ошону түшүндүрө алсаңар, анда кыла аласыңар. Вот Каныбек байке дали бир проблеманы көрдү. Көп кыргыз жарандар жакшы сапаттуу услуга албай жатты да. И ошол проблеманы кытайлар бир чечиптир да. Ошону Кыргызстанга да ошону алып келип чечем деп картинка болгон. Ошону чечип койду уже. Силерде деле ушундай картина болсо, силер деле ийге жетесиңер. Так, Дастан. Моуна бир суроо кайта эметип атат.
AI менен сайт жасаганды бир пример көргөзүп койгулачы дейт. Ал сайт жасаган деген өзү сабактын бир экинчи, үчүнчү сабагында башталат. Силер азбуканы өтпөй туруп эле сразу окуганга өтүп атасыңар да кайта суроо берипчи. Сабакка катышасыз. Ошол этап менен өтүп барып анан сайт жасаганга өтөсүңөр. Сразу эле тура калып бияктан сайт жасаганды көрсөткөндө түшүнбөй да каласыңар, башаламан болуп кетет. Кайта 100 жолу жазды окшойт. Урматтуу катышчылар, чоң рахмат баарыңыздарга келгени. Баарыңызды чакырам. Кимдер катышкыңар келсе, кимдер жашооңорду алмаштыргыңар келсе, кимдер жашооңордо эң жакшы инвестиция кылгыңар келсе, телефон номерди таштагыла. Биздин менеджерлер силер менен байланышат. Мен каалайм, вот ар бир кыргыз AI үйрөнүш керек, Биз AI кыргыз болуш керекпиз. Азыркы заманда башка вариант жок. Да. Азыр ар бир кыргыз алифбени билиш керек, ар бир кыргыз математиканы билиш керек, Жөнөкөй тилдечи, жөнөкөй математика билиш керек. Ошондой эле жаңы талап бар. Ар бир кыргыз AI билиш керек. AI инструменттерди колдонуш керекпиз. Азыр AI инструмент өтө күчтүү. Биз эң жакшы эмне кыла алабыз? Бул AI'ды колдонгонду үйрөнүш керекпиз. Көрүнүш керекпиз AI'ды колдонгончу. Биздин курс ошону үйрөтөт. Да. Ошол үчүн аябай каалайм ар бир кыргыз муну үйрөнгөнү. Макулбу? Ошентип биз AI Кыргызстан курабыз, ошентип биз күчтүү Кыргызстан болобуз. Чоң рахмат убактыңыздарга, чоң рахмат суроолоруңузга. Жакшы туруңуздар. Номер калтыра электер, номер калтырыңыздар. Азыр биз командабыз менен эң жакын аралыкта байланышабыз, номер калтырыңыздар. Жаза электер. Кээ бир номерлер WhatsApp'тан чыкпай калышы мүмкүн. Чыкпай калса группага жазсаңыздар болот.